Assalamu alaikum, hurmatlı mekendашlar, qadırlı Qırgız elim. Kudayım bursa, bizdin Akniyet Amanat Qo'umduk Fondunun buga çeyin 2 yıl aralığında 40 beytaptı Indiya jana Turkiya mamleketlerine jönötkөнү operatsiяларына себепкер болгон болсок, Кудай буйрса, ошол 40 бейтаптын ичиндеги Татын айым, Алиханга кошулуп, азыр 41-чи бейтабыз ошол Индияга жаңы сапарга чыгып турат. Ал бала мынакей жаш кичинекей наристе Лачынбек деген бала. Будан 2 жума мурун коомчулукка сиздер менен бөлүшкөнбүз, эл менен. Кудайга шүгүрлөр болсун, эли журту, тууган уругу, жакындары, кол коңшулары жакшы жардам берип, мына жакынкы күндөрдө эле жакшы ушундай бир жыйынтык болуп, андан сырткары алгач мен YouTube каналдан да көрүп калдым, бирлер тартып чыккан экен эле, ушул үйдөгү болгон мал жандыктарды дагы сатып, негизгиси ушул баланын ден соолугуна эртерээк бандай өз убагында алып барып жакшы сакайтып кайтарсак деген ушундай үй бүлөсүндө да катуу аракеттер болгон. Ошол аракеттердин артында азыр Лачынбек дагы ушул Татын айымдарга кошулуп кетип баратат. Негизи Татын айымды 15 жашка чейин жылда келип анализ тапшырып туруш керек деген ушундай врачтар сөзүн айткан. Мына азыр 4кө чыгып атат, Кудай буйрса. 3-чү ирет барып келет, 3-чү ирет жолго чыккан турат. 2-чи ирет баратканда ушул Алихан кошо барган, билесиздер, Алихан ушул Алайдын тургуну. Бир четинен сүйүнөм, ушул балдар баягы операциясыз баягындай сакайып, лечение менен жакшы болуп кайтып аткандарына мен ушунчалык кубанып сүйүнөм. Эгерде операция дегенде бул жаш наристелерге лезвие бычак тийгизип, дагы ден соолугуна баягындай слабость болуп, кыйын болуп, анысы мейли эртең донор таба албай ушундай кыйынчылыктар болуп калабы деп ошол убактарда ар кандай ойлоп, бирок диет кылып Кудайдан жакшы суранып жолго чыгат элек дайыма. Ушул балдарга операциясыз бир жакшы жол берип, шифаны ошол Индияда бир биз күтпөгөндөй жаңылык менен кайтарсак экен деген ушундай бир өзгөчө бандай ниеттер менен кайтчу элек. Кудайга шүгүрлөр болсун, ар бириники ушундай жакшы кабарлар менен кайтып келип аттык. Кудайга чексиз мактоолор болсун. Албетте бул сыноо менен, урматтуу мекендештерим, бул үй бүлөлөргө өтө чоң Алла Таала сыноо берип коет. Ата-энесин, бир туугандарын, жакындарын, колу коңшуларын, урматтуу мекендештер, жада калса сиздер менен биздерге дагы ушулардын катарында сыноо берип атат. Эмнеге? Анткени ушул наристелер ооруп атканда жакындары, кол коңшулары, тууган уругу, балким жөн гана тааныштары ушул балдардан кабар алып сурай алар бекен? Мен берип аткан ушуларга берип аткан ырыскы менен ушул бейтаптар менен бөлүшө алар бекен деп Алла Таала бизге дагы сыноо берип коет. Бирок биз бул сыноону буларга гана берилген деп түртүп коюп атышыбыз мүмкүн кээ бирлерибиз. Биз ушул нерсени билгенден кийин Кудайга шүгүрлөр болсун, Кудай мага ырыскымды берип атат. Ушул ырыскым менен ушундай ооруп аткан бейтаптар менен бөлүшөйүн деген инсандарга дагы ушундай сыноо берип атат. Терең ойлонуп түшүнүп көргөн болсо. Эч кимге момундай сыноону бербесин. Эч бир ата-эне балам деп сыздап зарлабасын. Эч бир ата-эне Кыргызстандан эмес, чет жакта балдарыма шифа издеп келейин деп талалабасын. Эч бир ата-эне балдарыма ден соолугуна, дары дармегине, операциясына жардам берип койчу деп базарларда коробка менен дей койчу элдерден жалдырап бир башкача сураган күндөрдү Кудайым бир сактаган болсун. Негизи эле эч бир эне кыйналбасын. Мен бул кичинекей наристелердин энелерин, буга чейинки бейтаптарындагы апаларын, кыйналгандарын мындай көз алдыма элестетип отурам да. Бала ооруса баягы эле энеге түйүшүк экен. Меники. Кээ бир эркектер биз бандай көп нерсени үстүртөн эле карап коет экенбиз. Баягы эле эне сыздайт экен. Урматтуу мекендештер, энелер сыздабасын. Албетте эненин жүрөгү ыйлабасын. Сөзүмдү кыскартайын, урматтуу мекендештерим, урматтуу Кыргыз элим. Кудайым буйрса биз ушул балдарды кайрадан эртең менен саат 8 февраль эртең Кудай кааласа 8 февраль таңкы саат 6-да через Дубай Индияга бейтаптар мынакей Кудай кааласа сапар тартып атат иншалла. Мынакей менин колумда билеттер турат. Мен ушул билеттерди алып атканда дагы бир
көп нерсе оюма келди да. Мына баасын жакыныраак каратып койсоңуз да. Мынакей менин колумдун астында турат баасы 278.000 сом. 278.557 сом. Караңыз эмне деген акча? Эмне деген акча? Мына ушул 7 бейтап Индияга жетүү үчүн 3 бейтап жакындары менен 7 инсан Индияга жетүү үчүн шунча каражат коротуп кетип барат. Бул бир жагы эле. Кайра кайта турган жагы бар. Келгеним ушул нерсе Кыргызстанда болуп калса, мына ушул караңыздар, ушул каражаттар биздин мамлекетибиздин бюджетинде калмак да негизи. Ушул нерселер чечилсе деп мен бир 2-3 жыл катуу аракет кылдым. Балким жаңы өкмөттөн үмүтүбүз чоң. Жакында бул жаңы өкмөткө дагы мен кайрылуу менен кайрылам. Ушул маселелерди ушул жерде чечилсе, ушундай дарыгерлерди медицинаны күчтөткөн болсо, сыртка изденип, балдарына ден соолук издеп, шифа издеп, дартына даваны издеп, моминтип зарлап, жаңгыз аял башы менен талаалап чыкпайт эле. Мынаке азыр ушундай нерселер болуп турат, урматтуу мекендаштар, урматтуу бир туугандар. Бул дагы айла жок аргасыздын иши болуп турат. Кудай кааласа, бирок бунун артынан жакшы сөзсүз жаңылыктар болуш керек. Иншалла Кудайым болсунун артынан сөзсүз берет. Ушуга жардам берип аткан элибизге рахмат. Алла разы болсун. Бул бир чети гана жардам берилип аткан нерсе. Bundan сырткары мынакей канчалаган операцияларына, мына ушул Лачынбекке азыр жалпы каражат канча топтолгону мен эме кылбай эле коеюн. Кудайга шүгүр, ушу барып келгени, балким канча каражат кетет билбейм, но барып келгени азыр даярданып алып, мына жолго чыгып турат. Албетте бунун баардыгына жардам берген сиздер. Карапайым эл. Алихандын 2 жолу барып келүүсүнө, Татынайымдын бүгүнкү күндө 3-чү ирет барып жолго чыгып атканына жардам берген себепкер болгонуна сиздер. Сиздер жардам берип отуруп, Татынайым 3-чү ирет Индияга сапар тартып турат. Кудайга шүгүр, 1-чи ирет барып кайра кайтканыбызда ушул каражаттарын бир жерге даректүү коюп койгонубуз үчүн мына 2 жолу барып келдик сиздерден каражат сурабастан. Ашканын ушу коюп койгонубуз үчүн барып келип атат. Дагы 15 жашка чейин булар барып келиш керек. Кудай кааласа, урматтуу мекендаштар, дуа кылып туруңуздар. Жакшы сапар. Кудай каалса, бул дагы бир сыноо сапар. Ден соолугубуз бүтүн инсандарга өтө чоң сыноо. Ден соолуктун кадырын, баркын мына ушундайда билебиз. Ата эненин балага болгон, баланын энеге болгон мээримин дагы мына ушундайда билебиз кадырын. Ошондуктан бул дагы жалпыбызга сыноо. Кудай каалса, баарыбыз дуа кылып турайлы, ниет кылып турайлы. Эжелер баягындай эч качан муңайып, жалгызсырап, эми кантем деп андай көз жаш албаңыздар. Кудайым ушунча сонун жаңылыктар менен кайтарган буга чейин 2 жолу барып, 1 жолу барып, сиздер күтпөгөндөгүдөй жаңылык менен операциясын сакайып кайтарган. Кудай кааласа дагы да жакшы болот сөзсүз. Негизгиси баягындай жакшы ниетке жараша дейт го. Биз Кудайдан кандай ниет кылып суранган болсо, ошол ниетибизге жараша Кудайым берет да. Ошондуктан бир жакшы үмүт менен, жакшы ниет менен, анан негизгисичи мына көрүп аткан элибиз, сиздердин артыңыздардан ар бир кызмат кылган, ар бир жардам берген, колун сунган, өздөрүнө болбосо дагы ушу сиздердин балдарыңыздар жакшы болуп кетсин деп кичинекей болсо дагы жардамын берген бир туугандарыбызгачы унутуп койбостон, мына ушул күндөрдөн баштап, ушул күндөрдөн тартып күн санап, күндө дуа кылып туруңуздар, себеби сиздердин дуаңыздарды Алла Таалам тезирээк, батыраак кабыл кылат иншалла. Ошондуктан жалпы көрүүчүлөрүбүзгө жүрөктөн дуа кылыңыздар. Анткени караңыздар, сиздердин балдарыңыздарга ушулар кайдыгер арасынан жардам беришти. Ушулардын иштерине, үй бүлөсүнө, жашоо шартына, турмушуна, тапканына Кудайым берекесин берсин деп дуа кылыңыздар ар бириңиздер. Кудай кааласа, бардык күндөр сонун алдыда. Анан биздин Сбербанк картабызга ушул кече күнү эл журтубуз көргөндөн кийин дагы аманат салып коюптур. Бул жерде 6,5 сом. Бардыгын сиз кармап коюңуз. Бөлүшүп, үчөөңүздөр бөлүшүп нема кыласыздар, Анан кыскача мен суроо узатсам, жактыраак келсеңиз, анан бул жаныбызда турган агабыз Лачынбектин атасы. Бул боюнча биз дагы аэропортто дагы бөлүшөбүз, Кудай кааласа. Азыр
кандай болуп атат? Азыр ал жакта бардык больницалар азыр бизди кудай кааласа күтүп атат ал жакта. Балдарды күтүп атышат, эртең менен аэропорттон эле ушу машина менен күтүп алышат. Кандай болуп атат? Негизи эле эмнеге багындай эмне ойлор болуп атат, эмне багындай экинчи ирет баратасыздар, сиздер менен баштасам, экинчи ирет баратасыз. Азыр көп багындай кыйналып, ойлонуп, сыгылып жолго чыгып атасыз. Эмнени ойлонуп атасыз, мисалы, ушул боюнча бир элге бөлүшүп кетсеңиз да. Саламатсыздарбы, кыргыз элим. Ошо Алихан балам жакшы, Кудайга шүгүр. Ошо сиздердин немеңиз демилгениңиздер менен биз ушу барып Алихан балам Кудай кааласа жакшы болуп келди. Мына сүйүнүп, кубанып отурган кезибиз, бирок азыр ушу экинчи немебизге кетип атабыз, повторный анализге. Ошол анализибиз эми Кудай кааласа ушу жакшы чыгып берсин. Сүйүнүчтүү кабар менен кайтайлык деп ошого кичине мындай кычалат болуп атам. Эми ушул жакшы чыгып берсин анализдерибиз деп. Илабаңыз эже, Кудай кааласа сиз Кудайдан көп сураңыз, сизге сөзсүз берет иншалла. Кыжалат болбоңуз. Бул эжебиз азыр колунда баласы менен. Анан учурда боюнда дагы бар экен, чындыгында бир буларды терең ойлонгон инсанга бир өтө чоң бир түйшүк. Кудайым эч бир инсанга моминтеп бир сыноо салбасын дейт элем. Кудай кааласа жакшылык күндөрдүн баардыгы алдыда иншалла. Балким ушу ичиндеги баласы эртеңки күнү ден соолугу бүтүн чыгып, Кыргызстан элине, кыргыз мамлекетине бир өтө чоң салым кошкон. Булар алайдан болот. Ушул Алымбек татканын жолун жолдогон бир өзгөчө, бир башкача уул кыздардан болот деп биз дуа кылабыз, ишенебиз иншалла. Кыжалат болбоңуз эжеге, сарсан болбоңуз. Баардыгы жакшы болот. Чындыгында бир өзгөчө Кыргызстанга, кыргыз мамлекетине салым кошуп кеткен инсандардын урпагысыздар. Мына Алымбек Курманжан татканын урпактары. Жаныбызда отурган мына уш жаштайынан эле шок кадимки бизден Кыргызга белгилүү спорт жагынан өтө Азияга белгилүү болуп кеткен алыш күрөштүн чемпиону болгон Баяман деген агабыз болгон. Мына ушул Баяман агабыз, Баяман Эркинбаев, Карадарыяда турган Сузак району. Мына ушу Карадарыянын тургуну Лачынбек. Кудай кааласа балким ушул Баяман Эркинбаевдин жолун жолдоп бир өзгөчө салым кошот деп дагы бул балдардан ишенебиз. Эжеке, балаңыз боюнча айта кетсеңиз, эл журтубуз көрүп атат бир кыскача. Саламатсыздарбы, кыргыз элим. Ушул биз дагы азыр сапарга чыккан жатабыз. Азыр эми даярданып, эртең менен учабыз, Кудай кааласа Индияга. Ушу жардам кол сунганыңыздарга миң ыраазымын, кыргыз элим. Кудай кааласа эми баргандан кийин жакшы болуп, Кудай кааласа баары ийгиликтүү болсун деп Кудайдан тилеймин. Миң ыраазымын сиздерге ушинтип жардам кол сунганыңыздарга. Ушу тез күн аралыгында ушу Индияга жөнөп жатабыз. Эми Кудайга шүгүр, элим ушу жардам берди. Ушул бир айга жетпеген убакыт болду. Кыргыз элим жардам сурап эме кылдык эле, ушу баардыгы Кудайга шүгүр, уже топтолуп эме болуп калды. Эми ушул эми жетип калар деген үмүттөбүз. Эми Кудай кааласа миң ыраазымын. Алла ыраазы болсун сиздерге. Рахмат эжеге, Кудай кааласа сиз ойлогондой, сиз күтпөгөндөй эле жакшы жаңылык менен Кудайым кайтарсын. Лачынбек жакшы болуп кайтсын, сарсан болбоңуз. Зулфия эжебиз Алихандын апасын жакшы билесиздер. Буга чейин биздин ушул 2 жылдан бери Ак ниет аманат YouTube каналында белгилүү болуп, элибизге чыгып, мына ушул кичинекей татынайым кыз 2 жашарында тартып эле ушул кыздын өмүрүн сактап калсак деп Кыргызстанды 7 дубанын кыдырып, каражат жыйнап, коробкалап, ушундай бир учурлар болгон. Кыштын ызгар суугунда копейкалап Кыргызстандан чогулткан учурлар болгон. Мына ошол баандай чоң менеттин артында караңыздар, татынайым чоң сулуу татынакай кыз болуп, бизге бир башкача баандай кубаныч тартылап турат. Эже, коомчулук эли журтубуз көрүп атат. Көптөн бери татынайым боюнча дагы маалымат албагандар бар экен. Мына ошолорго бир маалымат катары айтып, анан бүгүнкү эртең мененки сапар боюнча дагы айтып кетсеңиз жакшы болот. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, Жумурай жут, калың калкым. Биз буйруса 2019 жылы барып Татынайда лечение кылып келгенбиз. Медер айтмакчы 7 дубанды кыдырып, коробкаларды көтөрүп, мечиттерде туруп, эми бала үчүн бардык нерсеге даяр болдук.
Авалы Алладан экен, бирок эл себепчи болуп, Ак ниет аманат кайрымдуулук фонду себепчи болуп, ошончо акча жыйналып Индия мамлекетине жеттик. Сүйүнүчтүү, ийгиликтүү леченияларды алып кайттык. Кийинки жылы Алихан менен мына Медерөзү баш болуп алып барып, анализдерди тапшырып, костюмовско алып аткандарынан бери жаныбызда туруп, бизди шунчалык ыраазы кылды. Медер сага чын жүрөктөн ыраазыбыз, бардыгыбыз. Ушул күнгө чейин жардам колун сунуп, мына азыр ушул тапта дагы аябай мына кагаз иштери, документация иштери аябай кыйнады. Ошолорго баш болуп, өзү жүгүрүп, бүтүрүп бардыгын бизди мына сапарга узатып турат. Азыр дагы мына бүгүн түнү буюрса саат 12-лерде аэропортко чыгып кетебиз деп ниет кылып турабыз. Манас эл аралык аэропортунан Дубайга жол алабыз. Дубайдан Индияга учабыз буюрса. Кудайым Аллахым жолубузду берип, эсен аман жетип, ошо Индия мамлекетине ушу наристелердин анализдери кайрадан жакшы чыкты деп сүйүнүп, Лачынбектин дагы лечения болсо лечениясы, операция болсо операциясы ийгиликтүү болсун деп тиленип жолго чыгып атабыз. Буюрса бардыгыңыздардын дуаңыздарга биз дагы эле муктажбыз, мындан буягына да муктажбыз. Урматтуу салым кошкон, жардам берген журтум, мындан буягына да балдарыбыздын ден соолугуна дуа кылып туруңуздар. Сиздерден суранабыз. Сиздердин дуаңыздарга биз ар дайым сапарга чыксак дагы чыкпасак дагы муктажбыз. Сиздер бар үчүн биз ушул күн сүйүнүчтүү күндөрдө отурабыз буюрса. Лачындын дагы операциясы ийгиликтүү болуп, сүйүнүп келгенде бардыгыбыз чогуу жүз көрүшкөн күндө Аллахым насип болсун. Ушул Медер айтып атат сыноолор деп, биз баары бир аял кишилик кылат экенбиз. Сезимдерге алдырып, ачуулукка алдырып, баягындай ыйлап алат экенбиз, бирок бала үчүн күчтөнүп, чыйралып, такшалбашка эненин айласы жок экен да, биз бар энелигибизге барып, жүрөгүбүздү бергенге аракет кылат экенбиз. Эми документ иштеринде кичине мүчүлүштүктөр болду. Аллахым жол берип, ошол иштерде эле бүттү буюрса. Баары жакшы. Биз жолго сапарга аттанып атабыз. Иншалла ошол Индия мамлекетинин Дели шаарындагы Фортис клиникасына кетип атабыз. Фортис клиникасынан сиздерге ысык салам, бизде жакшы жаңылыктар деп көрүшкөнчө сиздерге эме кылабыз. Дуаңыздарга муктажбыз. Рахмат эже, Кудай кааласа, албетте багындай ниетке жараша, кандай ниет менен сапар тарткан болсок, ошол ниетибизге жараша Кудайым берет. Кажалап болбоңуздар. Ооба, туура айтасыз. Урматтуу мекендештер, бизде ушул аз колунда турган бул документ, билет гана эмес, билеттен сырткары да документтер бар эле. Буга чейин биз жон гана Индиядан приглашение келип, ошонун негизинде эле виза ачып эле Индияга сапар тартчу элек, бейтаптарды алып. Азыркы күндө документация иши аябай көп экен. Мына келген күнү эле, кече күнү Бишкекке келер замат эле ошол визага киришип, анан билетти алып алып, анан бир дайым болуп документтерин дагы толуктап, Кудай кааласа толукталып деле болуп калды иншалла. Эми жакшы үмүт менен ушундай сапар болуп турат. Албетте билеттер момундай кымбат болуп турганда, урматтуу мекендештер, азыр билеттин баасы 40 000 сомдон туура келип калды ар бирине. Мен барышым 40 000, келишим 40 000 болуп калат экен. Момунча расход кылып отурбастан мен мына жанымда турган агабызга, элдер агабызга жакшылап дайындап, ана мен врач ал жакта больница менен мына өзүм бүгүн эртең менен сүйлөштүм. Буга чейин дагы сүйлөшүп аткам. Өзүм сүйлөшүп, бардыгын больницанын менеджери менен сүйлөшүп, доктор менен сүйлөшүп, негизгиси котормочу менен сүйлөшүп, азыр ал жакта квартиралары даяр күтүп турат. Эртең менен эрте больницанын машинасы буларды аэропортто күтөт. Котормочу келип кошо күтөт. Каждый ар бир кадамдарын бизге маалымат берип турат мага. Анан мен сиздер менен бөлүшүп турам. Ошон үчүн мен буларга ишенип, мен биринчи жолу ал жака барып аткан жокпуз. Булар дагы биринчи жолу барып аткан жок. Мына ал жака баягындай ишеничтүү болуп аткандыгы үчүн өзүм ишенип, Кудайга тапшырып, Кудай кааласа калып атабыз. Мына ушундай достор, туугандар, негизгиси Кудайым шифа берсин, жакшы ийгиликтер менен кайтарсын. Дуа кылайлы. Албетте дуа кылайлы. Бир гана материальный жардам эмес, бул моралдык жардам өтө чоң жардам. Жүрөктөн, чын жүрөктөн ушул балдарга дуа кылып коелу, бардыгыбыз көрүүчүлөр. Ар бирибиз дуа кылайлы, ушул балдар жакшы ийгиликтер менен кайтсын иншалла. Тынччылыктар болсун, аманчылык болсун. Жакшы күндөрдө мына ушул балдар жакшы болуп кетти деген жаңылыктар менен бөлүшкөндү Кудайым насип эткен болсун. Биз сиздерди бул жакта күтөбүз. Эгерде оорураак маселе болсо, мен сөзсүз артыңыздардан барганы даярмын. Бул жакта да биздин бейтаптарыбыз бар. Ал бейтаптарды дагы каражаты чогулуп калган болсо, балким артыңардан сапар алып калышым да мүмкүн. Но бул жакта азыр иштерибиз көп болуп аткандыгына байланыштуу. Экинчи четтен бул жердеги билет маселелерин көрүп атасыздар.
ашыкча эле чыгым кылбастан сиздерди ал жакка жакшылап дайындап узатып эле калууну туура көрдүм. Ал жакка дайындап койбой. Өзүңүз барып жүргөнсүз, мына сиз да барып жүргөнсүз, Кудай кааласа кыжалатчылык болбойт. Сиздерге дагы мына ушулардын врачы тосуп алат, сиздерди карайт. Сарсан болбоңуздар, баягыдай биринчи жолу баратабыз, өзүбүз кантип кетебиз дебеңиздер. Ал жакта ишеничтүү бизден баягы дарыгерлерибиз күтүп алат сиздерди. Кудай кааласа кыжалат болбоңуздар. Мына ушундай достор, урматтуу мекендештер, баарыңыздарга чоң рахмат. Алла разы болсун. Тынч болуңуздар. Кудайым бергениңиздерге эсепсиз ажыр сооптор жазсын. Тапканыңыздарга береке берсин, урматтуу мекендештер. Мына ушундай ооруп аткан бейтаптар менен Аллах берип аткан ырыскы менен бөлүшкөндү насип эткен болсун. Ар бир ырыскы берип атабы, ошол ырыскынын 1% болсо дагы момундай болуп аткан, көзү чачырап аткан муктаждарга, бүгүнкү күндө боор ооруткан, бөйрөк ооруткандар көп, ошолорго жардам бериңиздер демекчимин. Биз бирөөгө бирди берсек, Кудайым сиздерге эселеп кайтарат. Ойлобоңуздар, мен буларга бирди берсем чөнтөгүм өскөрөт же кемчилик болот деп. Жок, тескерисинче Кудайым сиздерге кандайдыр бир башка жактар менен сөзсүз кайтарат. Садака балени сактайт дейт го, алыстан келген балелерден сактайт. Бул чындык. Ошондуктан дагы да момундай бейтаптарга жардам бериңиздер. Рахмат барыңыздарга, тынч болуңуздар. Ага Кудай кааласа кыскача суроо берип койсом, сапарга чыгып турасыздар, балаңызды алып алып, сизге ишенип, мына ушунча балдарды алып алып кетип атасыз. Кандай азыр? Коркуу сезим болбой элеби мисалы? Кандай ой менен, кандай ниет менен чыгып кеттиз? Жакшы ниет, ушу балабызга операция болсо операция, лечениясын жакшы алып келет деген ниет менен кеттиз. Эми ушу силер барсаңар, эми баары ишенип силерге аякты кылып тайындап коюпсаңар, баардык ушу биринчи, экинчи барган адамдар менен кошулуп кеттиз. Эми ушунча эме жакшы ниет менен кеттиз. Элиңе рахмат, ушунча колдоо көрсөткөнүнө. Алла разы болсун силерге. Дуа кылып туруңуздар. Дуаңарга эмебиз, муктажбыз баарыңа. Ушул Рахмат, Кудай кааласа жакшы болот баардыгы. Кыжалат болбоңуз, өзүңүз айткандай, ал жакта деле врачтар, мусулмандар бар, түшүнөт, кыжалат болбоңуз, анан баягы жаман ой болбосун. Урматтуу күтүмандар, булар бир жашайт барып. Бир үйдө жашашат. Бири-бирине баягы карашып жашашат, Кудай кааласа. Бир үй бүлөдөгүдөй болуп жашап, бир врачка көрүнүшөт баардыгы. Ошондуктан жолу дагы бир, ал жерде жатаканасы дагы бир, баардыгы бир болот. Ошондуктан биз аркада баягы сарсана болбойлу. Болболу, дуа кылып турайлы иншалла. Тынч болуңуздар. Ассаламу алейкум. Допоқ